ири сызыктын жылышына таасир эткен факторлор бар. Ушул оңго солго жылганга же суроо талаптын азайып көбөйүшүнө таасир эткен факторлор. Ири сызыкка таасир эткен факторлор же болбосо суроо талапка таасир эткен факторлор. Суроо талаптын факторлору. Биринчи, керектөөчүлөрдүн табити. Керектөөчүлөрдүн табити же болбосо орусча айтканда вкус. Эгерде табит өзгөрүлүп турса, мода болбой калса, ал товарларга суроо талап азаят. Эгерде картошкадан бөлөк мисал келтирсек, кийим кечеден быйылкы жылы кайсыга мода болуп атса, суроо талап оңго жылат экен. Суроо талап оңго жылат дагы, ири сызык толугу менен мындай жылат экен. Муну дыш штрих деп белгилесек, суроо талап көбөйүп атат, өсүп атат ушул товарларга. Жок модадан чыгып кетсе, суроо талап солго жылат экен дагы, азаят экен. Муну D1 деп коелу. Мына ушул суроо талаптын ири сызыгына же дагы суроо талапка таасир этчү фактор, экинчи фактор бул алмаштыргыч товарлардын жана толуктоочу товарлардын баасынын өзгөрүшү. Бул товарга, мисалы алмаштыргыч товарларга картошканы эмне менен алмаштыра алабыз? Күрүч менен, макарон менен, толугу менен алмаштырганга мүмкүн эмес. Ошондой эле кууруп картошкадай басып жесе болот экен. Же болбосо бөлөк мисалда помидорду биз бадырамга алмаштырсак болот. Бадырамдан деле салат жасасак. Помидордун баасы кымбат болуп кетсе, помидорго суроо талап көтөрүлөт экен, жогорулайт. Суроо талап жогорулайт экен. Эгерде бадыраңдын баасы арзан болсо. Тескерисинче болсо, солго жылып азаят экен. Баасы кымбаттап кетсе. Ал эми толуктагыч товарлар, мисалы бензин, машина. Бензиндин баасынын кымбатташы, бензин кымбаттаса, бензинсиз машина жүрө албаганын билебиз. Эгерде бензиндин баасы көтөрүлүп кетсе, бензиндин баасынын көтөрүлсө, ага болгон суроо талаптын чоңдугу түшөт экен. Бензиндин баасынын көтөрүлүшү машинага болгон суроо талапка таасир этип атат. Машинага болгон суроо талап азаят. Демек, солго жылат. Толуктагыч товарлардын баалары дагы негизги товарга таасир этет экен. Үчүнчү таасир эте турган фактор бул керектөөчүлөрдүн кирешесинин өзгөрүшү. Кирешеге биз эмгек акы, пенсия, пособие жана башкалар. Эгерде кирешебиз көп болсо, тигил же бул товарларга мейли кийим кече болобу, тамак аш болобу суроо талап оңго жылат экен дагы, суроо талап өсүп атат. Ал эми киреше аз болсо, суроо талап солго жылып азаят экен. Мына ушул суроо талаптын мыйзамынын негизинде мыйзамга таасир этүүчү, жанагы суроо талапка таасир этүүчү факторлор болуп саналат. Суроо талаптын эми ийкемдүүлүгү, ошол тигил же бул товарга суроо талап адамга керек деп атабыз, бирок ошол суроо талапта дагы ийкемдүүлүк болуп саналат экен. Башкача айтканда, товардын баасынын өзгөрүшү өзгөрүлүп атат. Ушул товардын баасынын өзгөрүшү суроо талаптын чоңдугунун өзгөрүшүнө алып келсе, суроо талап азайып же көбөйсө, бунда суроо талап ийкемдүү суроо талап болуп саналат экен. Ал эми тескерисинче, товардын баасынын өзгөрүшү суроо талаптын чоңдугуна, КУДга таасир этпесе, эч кандай таасир этпесе, ийкемсиз суроо талап болот экен. Мисал келтирели. Мисалы,
эгерде ошол машинага болгон суроо талап, машинанын баасы көтөрүлүп кетти дейли, автомашина баасы көтөрүлүп атат үстү. Ага суроо талап азаят сөзсүз. Суроо талаптын чоңдугу дагы ушул машинага болгон суроо талаптын чоңдугу төмөндөйт. Машинаны кымбаттап кетсе элдер азыраак ала баштайт. Ал эми ушундай эле мисал дагы бир товар, мисалы туз же нанды алалы. Нан дейли. Нандын баасы көтөрүлүп кетсе, ага болгон суроо талап азаят деп биз айта албайбыз. Ачка отурбайт адамдар. Канча нан жесе бир күндө, ошончолук суроо талап эч кандай өзгөрүлбөйт экен. Суроо талаптын чоңдугу. Эгерде муну график түрүндө берсек, бул жака баа жайгаштырабыз дегенбиз. X огуна товардын саны. Мына товарлардын баасы кымбаттап атат. Мисалы көтөрүлгөн сайын 5, 10, 15 деп коелу. Жөн гана момпосыйлардын рыногун алалы да, мисалы. Эгерде ошол суроо талап эметилип кетсе, товардын баасы көтөрүлсө, конфеттин ошол таттуу шоколаддын баасы көтөрүлсө, суроо талап азаят. Арзан болсо көбөйөт. Мына бул жерде туруп атат. Эме болсо 15 сом болуп кетсе, азыраак болуп, мына 10, 20, 30 деп коелу. Бул жерин 40 кылып саны, товардын саны. Товардын баасы арзан болсо көбүрөөк сатылып алынып, кымбаттаса азыраак сатылып алынат дейт. Ал эми ушунун ордуна эле бул момпосыйга болгон суроо талап дагы ийкемдүү болуп атат. Ийкемдүү суроо талап болуп атат. Ал эми нандын баасы же туздун баасын эгерде нандын баасы 5 сом болгондо, бир күндө 40 нан өтсө, мисалы 40 нан сатылып алынып атса, сунуш кылынып, нандын баасы көтөрүлүп кетсе, 30га түшүп калышы мүмкүн эмес. Себеби ошол жердеги 1 сааттын ичинде ошол тегеректе магазинден алган адамдар, ошол эле адамдар ошончо бир күн ичинде, ошончо эле 1 сааттын ичинде ошончо эле нан өтөт. 15 сом болсо деле так эле ошондой өтөт. Мына ушул тыкыйып бул жерде турган эч кандай өзгөрүлбөй бияка 30 же болбосо 20, 10 деп өзгөрүлбөгөнү бул ийкемдүү суроо талап болуп атат. Ийкемсиз суроо талап болуп атат. Нанга, тузга, алмаштыргыч товарлары жокко эсе болгон товарларга болгон суроо талап ийкемсиз болуп саналат. Ийкемсиз товарларга жанагыдай эле санап өткөндөй нан, туз, электр лампочкасы, бензин жана башкалар. Мына ушул товарлардын сунуштоодо рынокто суроо талап же болбосо ошол товарларга болгон талаптардын жыйындысы суроо талап болуп саналат. Ал эми сунуштоо боюнча кийинки сабакта сөз кылабыз.